терден киришет бизден. Мына бияктан чогулушуп, очередь менен ана бияктан киришет. Бияктан ошо кирип келгенде биз азыр 1,5 метрлик эмелерден скотчтон жармаштырабыз, чтобы интервалды эметкенде болуп. Парламенттик шайлоого 2 күн убакыт калды. Бишкек шаарындагы номер 1060 шайлоо тилкеси шайлоочуларды кабыл алууга кызуу даярдыктарды көрүүдө. Бул жай керектүү жабдуулар менен камсыз болуп, ордуна биометрикалык маалыматтарды аныктоочу аппарат жана башка жабдуулар коюлууда. Андан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн да атайын шарттар түзүлгөн. Ошондой эле ас суудагы бүт азыркы учурда текшерилип атышат. Анын баары уже биздики даяр. Наблюдательдерге ар кайсы коомдун өкүлдөрүнө дагы орундарды коюп бергенбиз, биякка отурушкандай болуп. Ошондой эле анан кийин ар бир азыркы ушу оор акыбалга жарашыктуу биз ар бир избирательдин аралыгын 1,5 метр кылып атайын ченеп даярдап койдук. Башкалада жалпы жонунан 230 шайлоо участогу даярдалган. Бул жолку шайлоо өнөктүгү пандемия шартына байланыштуу өзгөчө өтөт. Бардык шайлоо тилкелеринде санитардык нормалар сакталууга тийиш. Ар бир участокторго шайлоочулардын санына жараша дезинфекциялык каражаттар жана медициналык бет каптар таратылууда. Шайлоочу же шайлоо комиссиясынын мүчөсү болсун, ар бири санитардык талаптарды аткарууга тийиш. Татаал ушундай шартта өтүп атат. Пандемия шартында өткөнүнө байланыштуу тиешелүү коргоо каражаттары менен жана ар бир добуш берүү бөлмөсүнө кире бериште дезбарьерлер уюштурулуп, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, медициналык кызматкерлер тарабынан ар бир шайлоочу келип добуш берүү участкасына келген ар бир шайлоочунун температурасы, дене табынын абалы өлчөнөт. Бесконтактный термометр менен. Анан эгерде ошол кооптуу болбосо, анда добуш берүү бөлмөсүнө киргизилет. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, бул жолку шайлоого 3,5 миллионго чукул жаран шайлоочулардын тизмесине кирген. Алардын ичинен 35.580 өлкөдөн сыртта шайлайт. Бул үчүн Боршайком Кыргызстанда 2474, ал эми чет жактарда жалпысынан 44 шайлоо тилкелерин ачкан. Атайын шайлоочулардын кайрылуусунун негизинде реестр түзүлөт. Ал реестр бүгүнкү күнү ар бир шайлоо участкасында илиниш керек. Жана эртеңки күнү шайлоо алдында бир күн калганда 3 октябрь күнү добуш берүү бөлмөсүнүн сырткары добуш берүү уюштурулат. Азыркы кезде ошол реестрлер түзүлүп илинип жатат. Парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн быйыл мамлекеттик казынадан 722 миллион сом бөлүнгөн. Ага кошумча Кыргызстан Түркиядан шайлоого карата техникалык жабдууларды сатып алуу үчүн акчалай жардам сураган. Түркия бийлиги алдыдагы саясий жарышка 100 000 АКШ долларын бөлүп берген. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 8:00дөн кечки 20:00га чейин болот. Ага 16 партия ат салышат. Шайлоого катышкан жалпы жарандардын 7%-нан жогору добуш алганы парламентке өтөт. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.